Саламатсыздарбы? Мен биринчи жолу мындай атмосфераны көрүп жатам. Азыр бул жерде аябай өзгөчө негизи. Элдердин шаңдуулугу, күн суугуна карабастан баары ушинтип келип отурганы, жаш балдар менен көңүл көтөрүлүп, Кыргызстан ушундай колдоп атканыбыз аябай адамды сүйүндүрөт. Негизи ушундай ынтымакта, биримдикте жүрө берели деп ойлойм. Буюрса бүгүнкү биздин Кыргызстанды колдоп, Мурас командасына биз бүгүн ийгиликтерди каалайбыз. Анан буюрса дайыма футболдун көрөрманы болуп келип турам деген ойдомун. Жакшы, өтө жакшы. Азыр кызып атат да, эми экинчи майдандан баштап жакшы. Тигилердин командасына караганда биздикилер жыгылса да туруп кетип атат. Толкундан эмоция болуп атам. Биздикилер күрөшүп атат. До конца ишенебиз да. Манас Юнайтед алга утат буюрса. Мурдагысын аябай уткан болчу. Да алга. Мурас. Кыргызстан эч качан утулган эмес. Давай алга. Oyun өтө оор болду. Биринчи тайм алар бир 30 мүнөт аябай, 20 мүнөт аябай кыйын болду. 20 мүнөттөн кийин алар шарап окшойт. Ошондон кийин анан биз өзүбүздүн колубуз калдык да оюндучу. Тренер ошо с первых минут биринчи минутадан бизге задача берген, ошолордун таласында прессинговать этип, ошол жактан алып, ошол жакка атака кылышты. Биринчи 20 мүнөт окшошкон жок. Анткени алар да аябай даярданыптыр. Аябай кыйын болду. Биз канча прессинговать этпейли, алар чыгып кетип атты. 30 минуттан кийин өзүбүздүн колубуз калып, биз уже балдар дагы ойгонуп, ошо 30 минуттан кийин кандай десем, жеңил боло баштады да, оюнубуз жүрө баштады. Аль-Араби командасы жаман мотивированный чыгып, бизге жакшы оюн көрсөттү деп ойлойм. Биздин команда деле бүгүн аракет кылып, жакшы оюн көрсөттү. Ненужный гол пропустили деп ойлойм мен биринчи таймда. Ошол гол киргенден кийин балдар кичине ойгонуп, экинчи таймга настрой менен чыгып, өзүңүздөр көргөндөй оор оюн болду. Тек гана акыркы оюн эмес, бүт 3 оюн тең абдан оор болду. Сиздерге ошо кыргыз күйөрмандарына, Мурастын күйөрмандарына чоң рахмат. Ушинтип бизди келип колдоп, силердин колдооңуздар болбосо, бул жеңиш да болбойт болчу. Мы рады, что мы принесли зачетные баллы в федерацию для того, чтобы в следующем году уже не одна команда или две, а уже 3 участвовали в азиатских играх. Мамлекет тараптан да чоң көңүл бурулуп атат, ошолордун мээнетибиз кайта баштады десем болот. Биринчиден билесиздер, жыл башында баягы календарь план бекиткенде биз эки клубубуз ойнойт турган болуп, Чакырык лигасына ат салып башташканда, анан биз да АФК ошол өзүбүздүн билдирүүбүздү жөнөткөнбүз, бир группаны оюнду бизге бериңиздер деп. Анан ошол кеңешип Мурас Юнайтеддин группасынын тайпасын биз Бишкек шаарына алганбыз. Мына көрүп турган ошол иштерди алып бардык. Биринчи Кыргыз футбол биригинин тарабынан. Андан кийин ошол бизге Азия футбол конфедерациясынан ошол уруксат берилип, бизге ошол тайпасына чыккандан кийин тайпага группалык оюн баскычка Мурас Юнайтед тарабынан анан ушул группаны бизге беришти. Ушул Мурас Юнайтеддин группасын алып, оргкомитетке, ошондой эле АФК тарабынан чогуу деңгээлде даярдыктарды көрүп келдик. Мына уюштурдук баарын. Күйөрмандарга да чоң рахмат, келип колдоп беришти балдарды. Мурас Юнайтед футболчулар да ошо биз ойлогондой оюн көрсөтүшүп, тайпадан чыгып, бул биринчиден эмнеге жыйынтык берет, эмнеден да баягы рейтингден очко чогулуп баштадык. Кудай буйрса, биздин Кыргызстан клубтары кийинки 2-3 жылдын ичинде аралыгында Азия футбол конфедерациясын, бул Азия Чакырык лигасында эмес, АФКнын кубогунда экинчи баскычка өтсөк болот, ошону менен лига чемпиондоруна чыгып ойносок болот.